Demek birinciden kimde Allah Taala жақсы көрсе, ошо дуаны кылганга Алла товфик берет экен. Экинчиден ушу дуаны бир жаттагандан кийин өлгөнгө чейин ошо адам унутпайт экен. Ал кайсы дуа? Аллахумма инни даифун фақауви фи ридака дафи. Я Алла, мен алсызмын, мени күчтүү кылгын деген дуа. Эмнеде күчтүү кылгын? Өзүңдүн разычылыгыңда. Кайсы иштерден, кайсы сөздөрдөн сен разы болсоң, ошого мени күчтүү кылгын. Бакуат кылгын. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа үйрөтүп атат. Аллахумма инни даифун фақауви фи ридака дафи ва худ илал хайри бинасияти. Жана мен пешенемден жакшы иштерге тарткын дейт. Мен напсым каалабаса дагы, бирок сен мен пешенемден болсун тартып, ошо жакшы иштерди мажбур кылдырткын деп дуа кылып атат да. Ваджал ислама мунтаха ридаи. Я Алла, менин эң түпкү негизги жеткен максатым ислам болсун дейт да. Менин максатым ислам. Аллахумма инни даифун фақаввини ва инни далилун фаъиздани ва инни фақирун фарзуқни. Я Алла, мен алсызмын, мени күчтүү кылгын, мен коргумун, мени азиз, сыйлуу, урматтуу кылгын, мен кембагалмын, мага ырыскы бергин. Башка риваятта фаагнини деп та келет, мени бай кылгын деп. Демек мына дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бурайда радияллаху анхуга айтып атат, кимге Алла Таала жакшылыкты каалаган болсо, ушу дуаны айтканга товфик берет экен. Жана экинчиси өзү үйрөтүп коет экен. Жана ушунун экинчи касиети, фазилети бир жаттагандан кийин өлгөнгө чейин унутпайт экен да.